Орусияда мигранттар үчүн иштелип чыккан жаңы мыйзам 1-январдан тарта күчүнө кирген. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматында учурда 72 миңдей кыргызстандык жаран ар кандай укук бузуулар менен жүрөт. Жаңы эрежеге ылайык 30-апрелге чейин мыйзамсыз жүргөндөргө убакыт берилген. Биз айткандай чыгаруу режим иштеп баштаган 5-февралдан баштап ал азыркы убакта иштеп атат. Бирок дагы бир айта турган нерсе бул сиз өзүңүздөр билгендей эле 30 декабрда Россия Федерациясынын президентинин указы чыккан. Ошол жерде 30 апрелге чейин амнистия болгон. Биздин жараныбыздарга, башка чет мамлекеттен келген жарандарга мүмкүнчүлүк берилип аткан 30 апрелге чейин же мыйзамдаштыруу керек болуп атат, же чыгып кетиш керек болуп атат. Эки выход бар да ошондо. Буга чейин Москванын чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу жайы болгон. Сахарова борборунда кармалып турган кыргызстандык жарандарды мекенине кайтаруу жана алардын укуктарын коргоо боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Ал үчүн Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү аталган мамлекеттин тийиштүү кызматтары менен убактылуу кармоочу жайына барышкан. Адистер жарандардын суроолоруна жооп берип, укуктук кеңеш берип кайтышкан. Учурда Тышкы иштер министрлиги Орусияда жүргөн кыргыз жарандарына кайрылып, ал өлкөдөгү миграция боюнча талап өзгөргөнүн белгилейт. Жарандарга биз ошол проект кезинен баштап эле биз пресс-релизтерди, ошо диаспоралар менен жолугушканда аларга да маалыматтар таратып жаттык да. Анан азыр күчүнө кирип, анан ошол действие болуп аткандан кийин ошондон ошол мыйзамга түздөн түз бизге биздин жарандарга тийиштүү болуп анын залакасын тартып аткандан кийин гана азыр бул маселе мындай чыгып атат. Ага чейин көптөгөн иш-чаралар министрлик тараптан, Тышкы иштер министрлиги тарабынан, биздин элчиликтер, башкы консулдук тараптан болуп атты. Деген менен мындай кырдаалды саясатташтырууга болбой турганы белгиленүүдө. Ага ылайык өзгөчө Орусиянын жагдайында мындай абалды бир нече аспектинин негизинде түшүндүрүлөт. Саясаттануучу Алмазбек Акматалиев биринчи кезекте кыргызстандык жарандар кайсы өлкөгө барбасын, алардын ички тартибин аткарууга тийиш. Мисалга алсак, Орусияга батыш өлкөлөрүнүн киргизген санкциясынан улам алардын чет өлкөлүк жарандарга болгон талабы да өзгөргөн. Киргизүү маселесин дагы абдан катаалдаштырып салышты орустар. Аны да түшүнсө болот. Эч мындай эмес жок эле анан мурун спискада тургандар, депортацияга муктаж болгон, мыйзамсыз жүргөндөр кайра кирбеш керектен. Бул любой мамлекеттин саясаты ошондой да. Ошон үчүн ал жагындагы эме кылып атат. Анан эң негизгиси менин оюмча биздин мигранттарбы, башкаларбы баягы бул бөтөн мамлекет, бөтөн эл. А жерде сен коноксуң, кожоюн эмессиң. Ошол сезим кетпеш керек да. Белгилей кетсек, Орусиянын миграция боюнча жаңы мыйзамына ылайык ал өлкөдөгү мигранттар бир нече талаптарды аткарууга тийиш. Мисалга, жашаган жери боюнча ички иштер министрлигине каттоого туруп, иштеген жеринен эмгек келишими түзүлүшү шарт. Мындан сырткары Орусияга барган жарандар биометрикалык маалыматтарын тапшырып, медициналык кароодон дагы өтүшү керек. Дастан Жолдошов, Үсөн Камчыбеков, 7 канал.